Өлкө башчы Садыр Жапаров аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары менен жолугушту. Манас аэропортунун аймагында ПЦР тест үчүн ачылган лаборатория иштей баштады. Өлкөдө бир суткада 382 адамдан COVID-19 табылды. Эртең 2-июнга карата аба ырайы тууралуу маалымат. Өлкө башчы Садыр Жапаров бүгүн 1-июнда балдарды коргоонун эл аралык күнүндө аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары менен жолугушту. Бул тууралуу президенттин басма-сөз кызматы билдирет. Садыр Жапаров балдарга Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясындагы өзүнүн иш бөлмөсүн көрсөтүп, жумуш күнү кантип өтөөрүн айтып берди. Мамлекет башчысы балдар менен жылуу атмосферада баарлашып, окуулары тууралуу сурап, алардын кызыктырган суроолоруна жооп берди. Президенттин администрациясынын структурасында балдарды социалдык жактан коргоо боюнча ишти күчөтүү максатында атайын балдар укугу боюнча ыйгарым укуктуу институту түзүлгөнүн маалымдады. Жаш муундун бактылуу балалыкта чоңоюп, бекемден сулукта болушун жана ар тараптуу өнүгүүсүн камсыз кылуу биз үчүн маанилүү. Силердин куракта эң негизгиси жакшы окуп, билим алуу зарыл. Өз кесибиңердин билимдүү адиси болуп чыксаңар, алдыңарда бардык эшиктер ачылат. Анткени билимдүү адамдын колунан бардык нерсе келет. Келечек силердин колуңарда. Силер Кыргыз Республикасынын татыктуу жарандары болооруңарга мен ишенем. Биз болсо силердин бактылуу балалыкта чоңоюп, жашооңордун ийгиликтүү болушу үчүн колдон келген бардык нерсени жасайбыз, деп баса белгиледи мамлекет башчысы. Садыр Жапаров бардык мамлекеттик структураларды, алардын ичинде жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын балдардын катышуусу менен ачык эшик күндөрүн өткөрүүгө жана бардык жарандар үчүн дайыма жеткиликтүү болууга чакырды. Жолугушууга келген балдар мамлекет башчысына алдыдагы жайкы каникулдагы пландары, жакшы көргөн сабактары жана мектептеги окуулары жөнүндө айтып беришти. Ошондой эле өздөрүнүн жеке суроолорун узатышты. Жылуу атмосферада өткөн баарлашуудан соң президент Садыр Жапаров балдарды дагы бир ирет майрам менен куттуктап, аларга белектерин тапшырды. Манас аэропортунун аймагында ПЦР тест үчүн ачылган лаборатория иштей баштады. Бул тууралуу аэропорттун басма-сөз кызматы билдирет. Маалыматка караганда ПЦР тести Манас аэропортунун 2-чи кабатынан күндүзгү саат 8:00дөн 18:00ге чейин тапшырууга болот. Эмис Байо лабораториясынын артыкчылыктары. Буга чейин КМШ өлкөлөрүндө жана Кыргызстанда колдонула элек заманбап жабдуулар жана реагент колдонулгандыктан 100% так жыйынтык берет. Заманбап жабдуулардын аркасында ПЦР тест ыкчам режимде аныкталат. 1,5 саат үчүн 3499 сом, 4-5 саат үчүн 2399 сом. ПЦР тести Манас аэропортунан чет өлкөгө учуу алдында тапшыруу мүмкүндүгү. ПЦР тесттин жыйынтыгы чет өлкөлөргө чыгуу үчүн жарактуу. Анткени МСПО компаниясы Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин аккредитациясынан өткөн. ПЦР тесттин жыйынтыгы mspolab.kg сайтынан же Манас аэровокзалынын 1-чи кабатынан 3 тилде чыгарылган ырастама иретинде алууга мүмкүн. Корей МСПО компаниясы Кыргызстанда лаборатория түйүндөрүн жайылтууну көздөөдө. Бул компаниянын ПЦР лабораториялык изилдөөлөрү акыркы муундун заманбап жабдууларын колдонуу жана импорттук реагенттердин жардамы менен өткөрүлгөндүктөн COVID-19дун бардык түрлөрүн аныктайт. АКШ, Корея, Бириккен Араб Эмирлиги жана башка өнүккөн өлкөлөрдө колдонулуп келет. Кыргызстанда 1-июнга карата коронавирус дагы 382 адамдан аныкталды. Бул тууралуу коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын жетекчиси Айнура Ахматова брифинг учурунда билдирди. Анын айтымында Бишкекте 184, Ош шаарында 40, Чүй облусунда 70, Ош облусунда 24, Талас облусунда 2, Нарын облусунда 10, Ысык Көл облусунда 27, Жалал Абад облусунда 20, Баткен облусунда 5 адамдан илдет табылган. Ал эми бир сутка ичинде 329 адам коронавирустан айыгып чыккан. Алсак Бишкекте 200, Ош шаарында 13, Чүй облусунда 51, Ош облусунда 10, Талас облусунда 10, Нарын облусунда 13, Ысык Көл облусунда 14, Жалал Абад облусунда 17, Баткен облусунда 1 адам сакайды. Сутка ичинде COVID-19 илдетинен Бишкек шаарында 2, Чүй облусунда 5 бейтап каза болду. Бүгүнкү күнү стационарларда коронавирустан 1634 бейтап, амбулатордук түрдө 1758 адам дарыланууда. Алардын ичинен 1097 бейтаптын абалы орто оордукта, 429 адамдын абалы оор жана 86 бейтап өтө оор абалда жатат. Бир сутка ичинде өлкө боюнча 11 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Пандемия башталгандан бери 4674 медицина кызматкери коронавирус жуктуруп алган. Алардын ичинен 4581 медкызматкер айыгып чыкты. Ал эми Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 105111 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 98873 киши айыгып чыкса, 1815 адам каза болду.
Эртең экинчи июнда түнкүсүн жаан-чачын жаабайт. Күндүз Талас, Ысык көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын тоолорунда өткүн өтүп күн күркүрөшү, бийик тоолордо кар жаашы мүмкүн. Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын дыйканчылык аймактарында жана Баткен облусунда жаан-чачын жаабайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн +16, +21, күндүз +30, +35. Талас жергесинде түнкүсүн +14, +19, күндүз +29, +34. Баткен, Ош, Жалал Абад тубандарында түнкүсүн +17, +22, күндүз +32, +37. Ысык көл облусунда түнкүсүн +8, +13, күндүз +22, +27. Нарын облусунда түнкүсүн +5, +10, күндүз +20, +25. Ал эми Бишкекте жаан-чачын жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн +18, +20, күндүз +33, +35 градус болот.